Өкмөт башчынын сөзүн сүйлөп атат деп айтты да. Айландырбай мындай деп айталыбы? Эгерде күчтүү киши премьер-министр бүгүн келсе, президенттин ордуна отургузуп коет. Себеп конституциянын талабы ошондой. Конституцияда ошондой жазылган. Аяка бияка айландырганыңарды эмне кыласыңар? Эгерде бүгүн жогорку кеңеш кааласа, Бүгүн келе албайт. Бүгүн жок. Ал бул башка маселе, ушинтип айтыш керек. Азыр көз каранды. Барекелде, ушинтип эле айт, ушинтип эле айт. Экинчиден жок. Себеп ким кетирген деп табышмак. Жок, кеп кетиргенде башка эмес. Эгерде бүгүн күчтүү киши жүрөгүнөн күйгөн киши келе турган болсо, бүгүнкү конституциянын талабынын бир кылдай кыйшайбай туруп, бүгүнкү премьер-министр бүгүнкү конституция менен президент ордуна отургузуп койсо болот. Бирок айтып атасыңар, Абылгазиев кетеби, кетпейби деп. Ар бир киши өзүнө окшогон бир азаматты коюп алат. Сырткы кебетеси да окшогон, мүнөзү да окшогон, бир нерсени айтардын алдында 99 эки жакты карап чочулап турган, түшүнөн чочуп кеткен болсо учук чыгып чоңойгон азаматтарды коюп алат дагы айтканыңды айткандай кылып жасатып берет. Жогорку кеңеште канча ал ишемдик кетип баратат. Эгерде башта биз жаман көрүп жүргөн мезгилдерде, эгер төрага ошондой ал ишемдик кетирсе, премьер-министр ал ишемдик кетирсе, заматта жогорку кеңеш ордуна коюп коет эле. А бүгүн балдарындай да, жанагы балдарындай. Эмне кылган болсо дагы сен аябайсың, сен жакшысың, сен тийбейбиз, отур. Эки жерде эки канча болот? Билбейсиңби? Аябай жакшы. Мен өзүм да билбейм. Экөөбүз тең отура беришибиз керек деген принцип болуп атат. Ошондуктан коррупция маселеге токтолсок эми. Жок,